Урматтуу мекендештер, менин каным коюу болуп кетиптир, коюланып кетиптир. Мен анализ берип атсам аябай кары кочкул болуп чыкты, же мындай жакшы суюк болуп акпастан коюу болуп туруп алды, же болбосо ошол инени саганда анализ сайып атканда кан чыкпай койду деп айтып каласыздар да. Анан ошондо мен каным коюланып кетиптир, мен барып бир капельница ала коеюнчу деген ойлор болот да адамдачы. Эми албетте капельницаны кое турган өзүнүн мезгили бар. Булар деген острый период деп коет. Острый курч мезгилде өтө адамда кан коюланып ошол моментте ага деген реанимация керек болуп атканда албетте тамырдан куйсак болот. Бирок башка убакта, мисалы сиз чарчап атасыз, башыңыз ооруп атат, кыйналып атасыз, көңүлүңүз жок, тез кыжырданасыз, ишке көңүлүңүз жок. Бул мезгилде албетте канды караш керек. Канды гематоскоптон, мына ушу мен колдонуп жүргөн гематоскоп деген анализден көрүү эң жакшы канга баа беребиз да. Кандын ичи чындыгында коюланып кетет. Эмне менен коюланат? Мына кандын коюулугунун себеби биринчиден биздин каныбыздын ичинде жашап жүргөн 5 микроорганизмдин тукумчалары, яйцеклеткалары же личинкалары кан тамырынын ичинде жашап, биздин кан тамырыбыздын ичиндеги эритроциттердин ичиндеги белок, углевод, май, микроэлементтер, витаминдер, гормондор, кычкылтек, гемоглобин, ушунун баары менен тамактанышат дагы. Ошол эле мезгилде алар өздөрүнүн керексиз нерсени чыгарат дагы. Ошолордун чыгарган керексиз нерсеси мына эң биринчи микроорганизмдин керексиз нерсеси экен. Бул канды коюлантат экен. Экинчиси, бизде кимдин гастрити бар, кимдин дөденити бар, кимдин энтерити бар, башкача айтканда кимдин ашказаны сезгенген, кимдин ички чеги сезгенген, кимдин жоонун чегисинде сезгенген, кимдин өтү шамалдаган, кимдин уйку бези жакшы кызматын аткарбайт. Мына ушул диагноздарда адамга тамак жакшы сиңбей калат. Ошол сиңбей калган белоктор алар дагы канды коюлантып коет экен. Экинчи бир себеп мына ушул сиңбей калган белоктор экен. Үчүнчүсү мицелий кандида деп коет. Эми ошол баягы 5 микрожандыктын бирөөсүнүн аты грипки да. 5 биздин ичибизге жашайын деп жашап алган 5 микроорганизмдин бирөөсүнүн аты грибоктор, грипки. Мына ушулардын мицелий деген түрү бар, мындай жипче түрү бар, жипче. Ошо жипче түрлөрү дагы кандын ичин коюлантып салат. Мындан тышкары ушул микроорганизмдер алар өлөт. Клеткалар, яйцеклеткалар, микроорганизмдин яйцеклеткалары, личинкалар, алар өлөт. Өлүгү дагы биз үчүн мусор болуп саналат дагы, канды коюлантат экен. И мына ушул мен айтып кеткен нерселердин баардыгы алып келип туруп канды коюу кылып салат экен. Бул мезгилде биз эмне кылышыбыз керек? Бул мезгилде биз жөнөкөй эле суу ичишибиз керек. Жана дагы башка көп ыкмаларды колдонуш керек. Эми бир кандайдыр бир 2-3 минутталык видеодо баарын түшүндүрүүгө убакыт тар болот албетте. Ошон үчүн келиңиздер, каныңыздарды көрөлү. Андан кийинкисин дагы ошо көбүрөөк эмне кылыш керек, көбүрөөк кеңештерди берели. Саламатта болуңуздар, өзүңөрдү сүйүңүздөр. Мен доктор Бабаева сиздер менен.